бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын дээрлик 98% мобилдик байланыш түзүмдөрү менен камсыз болгон. Анын ичинде мобилдик интернет жана башка байланыш жана башкалары. Бирок мүмкүнчүлүктөрүн масштабдуу сезип колдонуу үчүн фиксированный интернет деп коебуз. Ошо фиксированный интернеттин болушу маанилүү. Себеби бул каналдар аркылуу чектелбеген өлчөмдө, чектелбеген ылдамдыкта жарандар интернет байланышына кошулууга мүмкүнчүлүк алат. Мектептер боюнча айта кетсек, Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан Кыргызтелеком компаниясы менен азыркы күндө келишим түзүлгөн. Бул келишимдин алкагында 2130дан ашык мектептин дээрлик 2000 мектеби азыркы күндө интернет тармагына кошулуп келатат. Бирок айта кетсек, бул кошулуулардын көбү баягы эскирген технология менен кошулуп атат. ADSL деп коебуз. Бул деген баягы медный зымдар менен, жез зым менен пайда болгон байланыш. Мунун өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ылдамдык жагынан, задержка деп коет. Жанагы ылдамдык жагынан көптөгөн азыркы күндө ишке кирип аткан маалыматтык системалардын иштешин камсыз кылбайт. Ошондуктан бул оптикалык линиялары азыркы күндө тартылып атат.